Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala merimdu, rayimdu, boru kerzat. Allah subhanahu wa ta'ala pendelerge köptөгөн жакшылыктарды кылган. Ошол жакшылыктардын бирисин Куранда мындайча баяндайт: Алам naj'allahu aynayni wa lisana wa shafatayn. Biz insanга эки көз бербедикпи? Жана ошондой эле тил жана эки эрин бердик. Ошондуктан бүгүн Аллах Тааланын чоң нематтарынан бириси болгон тил жана аны сактоо тууралуу илимий талим өтмөкчүбүз. Тил бул Аллахтын алдында өтө кадырлуу Аллах берген нематтардын бириси. Тилдин орду өтө чоң. Түбөлүктүү бактылуулукка дагы, түбөлүктүү бактсыздыкка дагы алгачкы кадам тил менен болот. Мисалы, адам баласы калима шахадатты айтса, түбөлүктүү тозоктон кутулуп, бейишке кирүү мүмкүнчүлүгүн алат. Ал эми куфр сөздөрүн, иманга каршы сөздөрдү айтып койгон болсо, анда түбөлүктүү тозокко кирүү ага милдет болуп калат. Ошондуктан Имам Газали рахматуллахи алейхи айткан, тил бул Аллах Таала берген өтө чоң жакшылык. Бул өтө таң калыштуу нерсе. Көлөмү кичинекей, бирок анын жакшылыгы дагы чоң, анын жамандыгы дагы чоң. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалам бир хадисте айтат: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم فإنه لا يقع منها أبعد من السماء. رواه أحمد. Адам кээде бир сөздү сүйлөп коет, болгону сөз сүйлөгөндөн максаты элди бир аз кубантып күлдүрүп коюу болот. Бирок ошол сөзүнүн себебинен ал адам асман менен жердин аралыгынчалык тереңдикке, тозокко түшүп кетет. Тозокко түшүүгө эң чоң себептерди пайгамбар алейхиссаламдан сахабалар сураганда эки себепти айткан. Ошолордун бириси дагы тил. Дагы бир риваятта пайгамбар алейхиссалам айтат: "Актару хатая ибни Адама фи лисанихи", раваху Табарани. Адам баласынын кылган каталарынын көпчүлүгү анын тилинин себебинен болот. Арабтарда макал бар: "Ман касура лагатуху касура галатуху". Кимдин сөзү көбөйгөн болсо, анын катасы көбөйөт. "Ва ман касура галатуху қалла хаяуху". Ким көп ката кыла берсе, уяттуулугу азайып кетет. "Ва ман қалла хаяуху касура замбуху". Кайсы адамдын уяттуулугу азайган болсо, анда анын күнөө иштери көбөйөт. Ал эми күнөө иши көп адамдын бара турган жери албетте тозок болот. Ошондой эле тилдин зыяны тууралуу Хасан радийаллаху анху айтат: "Мин аламати и'радиллахи анил абди ан яж'ала шугlahu фима ла яниhi". Аллах Таала пендеден наразы болгондугунун белгиси, пенде пайдасыз иштер менен алек болуп, пайдасыз сөздөрдү сүйлөп кала турган болсо дейт. Ошондой эле Малик бин Динар рахматуллахи алейхи айтат: "Иза раайта qasawatan fi qalbika wa du'fan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka qad takallamta fima ла yanika". Sen bilgin, sen kaçan жүрөгүңдө мерездикти, катуулукту сезип баштасаң, денеңде алсыздыкты сезип баштаган болсоң, ырыскыңда кемчилик, жетишпестикти байкасаң, сен билип койгун, демек сен пайдасыз сөздөрдү сүйлөп жатыпсың дейт. Анда биз тилдин зыянынан сактануу үчүн эмне кылышыбыз керек? Бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн насааттарын айтып кетти. Ман самата нажа. Кайсы адам үн чыкпаса, ал кутулат, ал ийгиликке жетет. Адам баласы пайдасыз нерселерден сактаныш керек. Дагы бир хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла яблугул абду хакыйкатал имани хатта яхзуна мин лисанихи". Адам имандын акыйкатына тилин сактамайынча жете албайт дейт. Дагы бир хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла туктирил калама би гайри зикрилlah". Аллахтын зикри болбогон сөздөрдү көп айтпагының. Фа инна касратал калами би гайри зикрилlah касватун лил калб. Себеби Аллахтын зикри болбогон сөздөр көбөйсө, бул жүрөккө мерездикти пайда кылат. Ва инна аб'адан наси миналлахи ал калбул каси. Ал эми Аллахтан эң алыс адам жүрөгү мерез, жүрөгү катуу адам. Ошондуктан диндеги улуулар тилди сактоого өтө көп көңүл бурушат эле. Мисалы, Раби' бин Хайсам рахматуллахи алейхи 20 жыл бою айткан сөздөрүн барака жазып алып, кечинде таңга чейин өзүнөн эсеп кысап алат эле. Муну эмнеге сүйлөп койдум? Муну сүйлөсөм болмок экен, муну сүйлөбөсөм эле жакшы болмок экен деп өзүнөн эсеп кысап алат эле. Ошондой эле Аллах Тааланын досторунан бирөөсү бир жолдо өтүп баратып, жаңы курулган имаратты көрдү дагы, бул кимдики деп сурап, кайра өзүнө айтты: "Напси, карасага мунун пайдасы жок эле, бирок сен ушуну сүйлөдүң. Эми ошол себептен бир жыл орозо кармап сени тарбия кылам" деп айткан экен. Харис бин Хишам радийаллаху анху бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты: "Ахбирни би амрин а'тасиму биhi". Аллахтын элчиси мага бир амал үйрөтүңүз, мен ошол амалга бекем турайын, исламдын маңызы болсун ошол амал деп айтканда, пайгамбар алейхиссалам айтты: "Амлик хаза", буга чыккын деп өзүнүн тилине ишара кылып айткан экен пайгамбар алейхиссалам. Ошондой эле бир күндөрдүн биринде Умар радийаллаху анху, момундардын башчысы Абу Бакр Сиддик радийаллаху анху пайгамбарыбыздын орун басарынын алдына кирсе, өзүнүн мубарак тилин кармап, сыртка карап чоюп аткан экен. Аны көрүп таң калган Умар радийаллаху анху сурады: "Эй момундардын башчысы, пайгамбарыбыздын орун басары, сиз эмне үчүн мындай кылып жатасыз?" деп айтканда, Абу Бакр Сиддик айткан экен:
inna hada awradani al mawarid. Mına uşul meni jete turgan жерге жеткизди. Ушундан мен көп ыза чектим, ушудан көп кыйналдым деп айткан экен. Ошондуктан İmam Şafii rahmetullahi aleyh aytat, adam balasının akıllı örtüş üçün, akıl dengeli ösüş üçün 3 nerseni atkарыш керек. Oşolordun birincisi Mucalasatul ulema, alımlar menen göğrög oturuş gerek. Alımlar menen birge boluş gerek. Ekincisi mucalasatus salihin, salih takva adamlar menen birge bolu. Üçüncüsü tarkul kelami fîmâ lâ ayani, paydasız sözlerden alыс boluş gerek. Özü adam balası söz süylöse törttürdü olur. Ce taza paydalı sözlerdi süyleyt. Ce ziyandı, paydası yok sözlerdi süyleyt. Ce paydası da var, ziyanı da var sözlerdi aytıp koyat. Anan törtüncüsü olsa paydası da yok, ziyanı da yok sözlerdi aytıp başlayt. Ulamalar aytat, oşolordun arasından bir gana жалгыз пайдалуу сөздү гана сүйлөө керек, анан калгандан сактаныш керек. Себеби Сулайман алейхиссалам айткан, эгер сенин айта турган сөзүң күмүш болсо, анда un чыкпай турганың алтын болот деп. Жана пайгамбар алейхиссалам дагы bir hadisте айтат, дене мүчөлөрдүн бардыгы таң эртеде tilge karap durup kayırladı eken. Hey til, in istaqamta istaqamna. Eğer sen tüz bolsoň barыбыз tüz bolobuz, jakşı jaşooda bolobuz. Wa in i'wajajta i'wajajna. Eğer sen kıyşaysan, anda barыбыз kıyşayabız. Ulamalar aytat, emne üçün til? Sebebi jürök bul denenin padişası, til bolso anın orunbasarı. Jüröktö bar nerse tilden çıgat, elibizde makal var, kazanda var nerse çömüşkö çıgat degende adamdın jürögündögü var nerse tilinen çıgat. Kaysı adam un çıkıp onu bekem karmagan bolso, tildin ziyanından daim Allah Taala'nı saktap koyot. Oşonduktan Peygamber Aleyhisselam hadiste aytты, "Man samata naja", kim un çıkpay jursa al igilike jetet, al baktululukka jetet. Allah Subhanahu wa Taala bardığımızda tildin ziyanından saktagan bolsun.